Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге Манас аэропорт ачасынан сатылып жаткан кой токтуларды көрсөтүп беребиз. Азыр мына биринчи партиясы 3 баш, андан кийин ичиндегилерди экиге бөлүп көрсөтөбүз. Андан кийин бир кочкор бар, көрүп туруңуздар. Биринчисин көрсөтөлү. Бирди тууган кой жана эки бооз кой бооздугу жакындап калган. Анан могу козулуу кой, козусу эркек, мына кашынып аткан кой. Светлая, молочная цвет. Чын айтканда сулуу экен, мына стойкалары башында эле көргөнүңүздөрдө көзүңүздөр элестеп окшойт. Кыскасы бул 6 тиш кой экен, 4 тиш 6 тиш 80 блондин линиясындагы дейт. Дипломат дегендин баласынан болобузбу? Дипломаттын өзүнөн болот. Дипломаттын өзүнөн болот. Кооз ошодон түштү. Так, могу козусу дипломаттан түштүр. Дипломат танкердин баласы экен. Кыскасы бүт баары эле 80 айланып барат экен да. Мына могу кой. Көрдүңүздөр, сулуу жакшынакай кой экен, Ушул үчөө бир сатылабы? Отдельно кандай кылабыз? Шуну сиз өзүңүз жакшылап айтып кетсеңиз даныйларын. Ушуну дүң бир баа коем. Содалашуу жолу болот. Койдордун ден соолугу таза. Жакын боз биринчи мынасы туйт, анан карасы туйт. Биринчи бул туйт. Бирок экөө тең желин салып туй турган мезгили келип калыптыр, Жакындап калыптыр. Кыскасы желиндердин мындан ары өтө тез чоңойтот желин. Биринчи, экинчи туйт койлорбу? Карасы биринчисин туйт, бул экинчисин туйт. Бул уже экинчисин тууду туурабы? Бул да экинчисин эми туйт, бул биринчисин туйт экен. Баардыгы ошо дипломаттан туйт. Бир кочкор. Ошо дипломаттан түштү. Эркек. Баасын кандай кылабыз? Баасын үчөөнө 380 миң. Үчөөнө 380 миң сом. Так, үчөөнө 380 миң сом бөлүп сатабы сатпайбы билбейм. Бөлгөндө койдун өзүнө карап баасы көтөрүлүп түшүп кете берет. Ал жагын өзүңүздөрдүн талантыңыздар, тилин тапсаңыздар сүйлөшө бериңиздер. Кыскасы үчөөнө 380 миң сом койду. Жаккан болсо сүйлөшөсүздөр. Бооз бирөөсү козулуу кой. Койдор анан кичинекей эме койдор эмес, өзүң көзүң менен көрүп турасың, Бойдору чоң, сөөктөрү жол койдор. Биринчи партия. Калган кошумча суроо болсо сизге чалып сурай берсин, Эркек козусу мына. Куйругуну көрсөтүп коеюн, Так, экинчи партия 3 баш. Мына арттагысы 2 тиш, калган экөө 6 тиш, үчөөсү тең бооз. Мына жакындап калыптыр тууту. Бирок баардыгы эле курсак салып бооз экени көрүнүп турат. Экөө 80 линия, бирөөсү красавчик линия. Ушундай чалып сүйлөшө бересиздер. 3 баш кой, бооз, кыскасы жаш кой. Мына биринчи туут болсо, булар уже экинчи туут экен, туугандар. Сүйлөшөсүздөр, байланышасыздар. Бааларын кандай кылабыз? Баасын үчөөнө 225 миң сом. Үчөөнө 225 миң сом. Ооба. Бооз. 225 миң сом үчөөсүнө. Сүйлөшүп байланышыңыздар. Параметрлерин көрүп турасыздар. 19-дун төгөрөгү, кулактары. Бою 85-ин ары бери окшойт, Мыналар сәл бойлуураак экен, мына 2 тишчи. Кайсы? Мына 88 түшүн. Эми 85-тен кем эмес койлор экен. Кыскасы чалып сүйлөшөсүздөр. Жаштары дагы жаш, биринчи, экинчи туут койлор. 225 миң сомго коюлду. 3-чү партияны күтүңүздөр. Жаш ургачы козулар бар. Ургачы койлордун акыркы партиясы 3 баш бар. Күмбүркөө, Ноусу оранжевая цвет экен, Мандариновая мына. Кыскасы ушул жерде 3 баш козу канча айлыктар? 3 козулар. Кандай дейсиз? Жүзүндө суулган козулар. Болду. Жаш козулар экен, чалып сүйлөшөсүздөр. Канча болот булардын баалары? 45 миң. $500 экен, Мына $500. Чөптү жеп атат, турат, мына пресстин алдында турат, көрүп атасыздар. Жаш ургачы козулар. Жаш экен. Аягыны күткөндөр утасыздар. Ким аягыны күттү? Мына мощный кочкорду сиздерге көрсөтүп берип атабыз. Стойка, экстерьер, бели түз, узун, мойну узун, алдыңкы буту бийик, мойну узун, Мындай. Алдыңкы буттары кыска болсо, мойну жапыз болот жергечи, ылдый карапчы. Андай кочкорлорду билесиздер. Муногуну көрдүңүздөр. Буттары керилип, мощный турат, бели түз, бели узун, мойну дагы узун, тик турат, аттыкындай болот, мына турушу. Жагы узун, беттери молочный, светлый, кулагы 21. Линия не дедиңиз? Йобан, прямой гунук. Гунук Йоба.
Yoba liniya eкен, Maşallah, mına koçkor. Kuyruğunu göstereyim mi? İşteptir, рабочий состояние eкен, mına. Tik. İçine razrez var, zirkani, mına etler rozовый, mına etler ağış gördüңүздөр, mına. Öңүдөн экстерьеринен жакшы koçkor eкен. Boyu metr plus, kulağı 21. Özü boylu koçkor ekeni көрүнүп турат. Примерно метр үстүн ары берисинде чыгып атат бою. Колго жоош, даяр koçkor. Kim alsa дагы кыскасы даяр koçkor. Алсаңыздар колго жоош, ден соолуктары жакшы, бойлуу, бели узун, кыскасы көп жагы келишкен koçkor. Дароо иштете бересиздер. Өзүңүз дагы комментарий берип коесуз, Yoba'nın primoy vunugu. Ma admenге geldi. Şene görüp jaktırıp aldım. Anam satqa koyup atam. Акча бошотуш керек. İşler var. Азыр сиз чыгарганда көрдүм да сарайдан чыкканда. Кыскасы мындай мерим төгүлгөн, колго жоош koçkor экен, Жакшы короодан келди. Түшүнүктүү. Ден соолугу таптаза. Ден соолугу жакшы экен. Кыскасы koçkor кылып иштетсе боло турган экен. Шында таптаган. Канча жаш экен өзү? 3 yaştan öttü da. 8 экен, 6 тиштеми 6 тиш. Эсептел. Жазга 3 yaş dedi de. Бул ооба, жазгы 3 жаш экен. Ошого азыр 6 тиш читайсыз, ачып турсаңыз, толук көрсөтүп коеюн. Көптөр негизи мындай деп ойлойт, 6 тиш 3 жаш, 8 тиш болсо 4 жаш. Жок, андай эмес. 2 тиш 1 жаш 2 айдан башталат. 1 жаш 8 айында 4 тиш болот көбүнчө. 2,5 жашына чейин 6 тиш болот. 3 жашка келгенде уже 8 тиш эркектер жарат. Анан койлор 3 жаштан өткөрүп туруп 8 тишин жарат. Koçkor мындай. Мындай да ачсаңыз, тиштери жүгөрүн данегиндей 4 бурчтуу каппак дагы эле жакшы да мындай. Ичке узун картан koçkor эмес да. Мына көрдүңүздөр, тиштер мына чекеси мына 6-тиш, 8-тиштер түшүптүр, бирок чыга элек. Демек 3 жаштык koçkor экен да примерночи. Мына 6-тиште өзү жакшы koçkor экен. Сын бар да koçkorдочу. Баасын канча коебуз? Басы келишим түрдө. Келишим. Бул чалып сүйлөшөсүз да. Кимге действительно жакса эме кылабыз. Жаккан киши чалсаңыздар, кыскасы бул жагын өзүңүздөр сүйлөшөт экенсиздер. Может бартер жолдору болушу мүмкүн, ал жактарын өзүңүздөр келишесиздер, koçkor жакшы экен.